Экинчи Борбор кала Ош шаарында Улуу Жибек жолунун кербени орнотулган. Шаарга өзгөчө көрк берген бул жай Ош улуттук драма театрынын жанындагы аянтчага 19 төө кербенчи, тайгандар жана жылкылардан турган кербен жасалган. Кербен туризмди өнүктүрүү Улуу Жибек жолунун брендин жайылтуу боюнча шаардык программага ылайык кала тургундары жана коноктору көп келүүчү жайга коюлду. Бул идеяны Ош шаарынын жана Ош облусунун туроператорлору Жибек жолу ассоциациясы колдоп, алар кербенди өздөрүнүн туристтик маршруттарынын объектилеринин тизмесине киргизишкен. Туризм тармагын өнүктүрүү пландарына ылайык кербен Улуу Жибек жолунун провайдери катары шаардын негизги туристтик объектилеринин бири болот. Бул инсталляциялар Ошто аты чыгып скульптура өнөрүн өзгөчө таанытып жаткан Турар Нурматовго таандык. Өзүнүн командасы менен азырда өнөр-канасында жаңы эмгектердин үстүндө иштөө менен алек. Улуу Жибек жолунун кербен эмгеги тууралуу буларга токтолду. Жибек жолу композициясы боюнча мурда мен деле сунуш берип жүргөм, негизи бир нече жыл мурда деле ушундай койсок болот эле. Себеби бул Ош шаары негизинен ушул Жибек жолунун өткөн бир так борбору болуп эсептелген илгертен бери. Анан быйыл жазында ушул жашылдандыруу комбинатынан келип калышты, ушундай жасаш керек эле. Биринчи ошол эмени предложенияны ошолор беришти. Анан ошонун кийин эскиз жасадык, аны комиссия көрүп тандады. Ошонун негизинде ушул Улуу Жибек жолунда каравандын композициясын жасап, драма театрыбыздын алдына орноштурдук. Негизи бул нерсени ошол Ош шаарынын мэри Алмаз Смамбетов аябай колдоп, башынан бери ошол брендти иштеп чыгышты. Ош шаары Жибек жолунун провайдери депчи. Анан ошонун негизинде ушундай иштер, сунуштар болуп атты, ошентип жасалып жатат. Анан быйыл көбүнчө ошол жашылдандыруу комбинатынан менен көбүнчөрөөк иштешип калдык. Алар өздөрүнүн сунуштарын берип, биз аткаруучу катары жасап берип атабыз. Анан биз дагы колдон келген сунуштарды берип, шаардын көрктөндүрүүгө бир салымыбызды кошуп атабыз да. Элибизде тынчтык болсо, амандык болсо, ушул стабилдүүлүк болсо, ушундай көрктөндүрүп, ушул шаарды өнүктүрүп, ушундай нерселер жасалмакчы, көп деле жасала бермекчи. Анан тилекке каршы мындай нерсе көп болбогондуктан көптөгөн жаш сүрөтчүлөр, скульпторлор чет жакка чыгып кетип атат. Биз эми ошол кыйла жылдан бери ушул Ош шаарында эмгектенип келатабыз. Ошол көп жылдан бери эмгектенгенибиз үчүн көпчүлүккө таанылып деле калдык, ушу биздин ишкана, биздин жасаган эмгектер. Менин оюмча ошонун негизинде деле ошо кардарлар ошо издеп келип заказ беришип атат. Эми командабыз бар. Ошолор менен биргеликте кеңешебиз, тарыхтын кээ бир барактарын окуп чыгууга туура келет. Ошолорду өздөштүргөнгө туура келет. Албетте, ушундай нерселер коюлса, жакшы сезимдер калат. Ушул нары бери өткөндө ушу бизде иштеген балдар деле биздин жашаган эмгектер деп сыймыктанып өтөбүз деп айтып калышат. Мага дагы ошол мындай жагымдуу сезимдер калат экен. Элдердин комментарийлери көпчүлүк жакшы мактоолорду айтышып атат. Ошол пикирлери менен бизге ошол жандандырып, ошондой нерселер жасаганга кайра мотивация берип атат. Турар Нурматовдун эмгектеринде улуу инсандардын портреттери, жаныбарларды жасоо басымдуулук кылат. Негизи эле эстелик жасоодо образды жаратуу тууралуу кеп салганда сүрөтчү образды жаратуу абстракциялык көрүнүш дейт. Алгач ой пайда болот. Анын формасы, өңү, түзү, эмнеден жасалары белгисиз. Оюңдагы ошол образды, эскизди кагазга түшүрөсүң. Анан кийин акырындык менен өрчүйт. Кээ бири жыгачка, кээ бири болсо ташка ыңгайлуу болот. Башында эстеликтин бир топ варианттарын жасап алабыз дейт. Бул айкелдердин жасалышына бир айга чейин убакыт кетет. Буну башында мына чоподон жасап алабыз. Андан калыбын алып, анан бетондон куйса болот, же болбосо стеклопластиктен жасаса болот, же болбосо мына жезден жасаса болот, бронзадан жасаса болот. Колдонуучу материалдар аябай эле көп. Эми бул
нерселер жасаш үчүн жаныбарлардын же болбосо адамдар жасаганда ошол адамдын анатомиясын жакшы өздөштүрүү аябай абзел. Ал үчүн бир нече жылдарды коротуп биз окуганбыз. Ошол андан кийин практика жүзүндө көп жылдан бери иштеп жүрөбүз. Ошолордун натыйжасында ушул жасаган нерсенин көркүнө чыгат деп ойлойбуз. Көбүнчө эле азыр кайсы эмгектерге басым жасап атасыздар сиздер? Азыр эми биз жасап аткан нерселер мамлекеттик заказдар эми кээде болуп калышы мүмкүн. Болбосо ушул жергиликтүү бизнесмендер заказ беришет, чайхана, кафе, ресторандардын буйрутмаларын жасап, оштон заказ көп түшөт, ошол жергиликтүү элдерден. Анан кээде Бишкекке жөнөтүп атабыз, себеби бизде салыштырмалуу баасы арзан болуп атат. Бишкекке, Казакстанга, кече жакында Москва шаарына дагы 2 эмгегибизди жөнөттүк. Ошентип убакыт өткөн сайын элдер биз жөнүндө маалымат канчалык көп алган сайын ошентип көп жерлерге ошол эмгектер жасап берип атабыз. Сүрөтчү илгери күчтүү идеология бар болгондугун айтат. Өнөр адамдары ошол идеологиянын калыптанышына жардам берип келген. Азыр эркиндик пайда болду дейт. Ар ким өз эмгегин каалагандай жасайт. Музейге коебу, сатабы ал да өзүнүн эрки болот. Бардык нерсени сүрөтчүлөр өз аракети менен жасап калышты. Бул жаман нерсе эмес дейт сүрөтчү, себеби ар бир доордун өзүнө жараша өзгөчөлүктөрү болот. Учурда буйртмаларды кабыл алып, кардарлардын табитине жараша эмгектерди да жаратышууда. Бул да азыр жасап аткан бир эмгектерибиздин бири, бул жана кол жууганга умывальник деп коебузбу. Ошондой жыгачтын фактурасында бул материалы бетон, арт бетон деп коет. Могу жер атайын казанды тандадык, себеби формасы боюнча ушу жараштуу болот деген ойдо. Бул жерде жана крайник болот, могу жерге күзгү орноштурса болот. Бул азыр толук бүтө элек, бүткөндөн кийин сырдалып, лактанып, анан ошол буйрутма берген кишилерге жеткизип орноштуруп беребиз да. Адамдардын табитине карасак, эми табит ар кыл. Ошо канча адам болсо, ошол баарынын табити ар башка дегендей ар кыл буйрутмалар түшөт. Көпчүлүгү интернеттен көрүп, интернет баракчаларынан көргөн сүрөттөрүнү ушуну кайталап жасап бересиздерби деп кайрылышат. Анан биз өзүбүздүн сунушубузду беребиз. Ошого жараша практичный ошол колдонгонго ыңгайлуу материалдарды сунуштайбыз. Анан багы помещениянын ичинде турабы же сыртта көчөдө турабы, ошого карап дагы материал тандалат. Ошого карап сырдаганга краскалар тандалат, лактар тандалат. Бул эми бизде курулуш иштери сыяктуу гостройдон чектелип берилген баалар жок. Же болбосо азыр эми базар баасында алып аткан материалдарыбыз, боекторубуз кымбаттап баратат. Ошого карап өзүбүздүн эмгегибизди өзүбүз баалап эле баа коебуз. Анан элдин чөнтөгүнө карап, ошол биз эми өзүбүздүн экономикабызга жараша баа коебуз. Ошого ынангандар алып кетишти. Ушул эмгек мисалы канча убакытта жасалат? Бул эмгек бир жума убакыт талап кылды. Бир жумада же болбосо 5 күндө жасап бүтсө болот. Анан дагы детализировать этип, кээ бир нерселерди кошо турган болсо дагы убакыт созулат. Эми бул ошол иштин татаалдыгына жараша убакыт кетет деп айтсам болот. Сүрөтчүнүн айтымында портреттик айкелдерди жасоо абдан оор, себеби ар бир инсандын өзүнө таандык мүнөзү, жүрүм-туруму болот. Сүрөтчү же скульптор анын баарын портретте көрүнүп тургандай кылып бериши керек. Жөн эле жасап койсоң, каармандын ички дүйнөсү жаралбай калат. Ал толук кандуу чыгарма катары эсептелбейт. Алардын чыгармаларын, илимий эмгектерин окуп, тарыхка кайрылып образды жаратасың деген пикирде сүрөтчү. Негизи бул искусствого же болбосо художник болом деп өзү кичинемден эле максат кылып ошентип кыялданчу элем. Кичинемде ошол
ылайдан, чоподон бир нерселер жасап эшиктин алдына коюп, жеңелерибиз араң шыпырган эшиктин алдыны булгап, урушун угуп, ошентип эле башталган бул нерсе. Анан мектепти бүткөндөн кийин Оштогу искусство факультетине тапшырдым. Ал жерде окуп жүрдүк, ал жерден агайлардын тарбиясын алып, көп нерсе үйрөндүк. Андан кийин практика жүзүндө Москва тарапта иштеп жүрдүк. Ал жактан да кичине билим алып жүрдүк. Анан келип, ошол 2008-жылы Москвадан келгенден бери ушул скульптура жагына негедир көрөк ооп кеттик, мындай айтканда. Мурда мен живописец болдум дейт элем. Анан негедир айкелчилик тармагы көбүрөөк мага жагып калды. Ошондон бери скульптураларды өзүбүзгө дагы жасаганга дагы кызык, отуруп жумушубуз жаккан үчүн ушул кесип аркаладык да. Бул кесип өзү аябай кызык кесип. Баягы бардык тарабынан кызык деп айтсам болот. Эми художник болсоң, алкаш болосуң деп да айтылган сөздөрдү укканбыз. Эми ар бир кесип ардактуу демекчи, өз ишиңди сүйсөң, өз ишиңди жакшы жасасаң, ошого бир жоопкерчиликтүү мамиле кылсаң, үзүрүн көрөсүң деп айтмакмын. Жаман кесип жок. Кесипти сүйсөң, оозурун көрөсүң. Эми ар бир эмгекти жаратуудан мурун маалымат чогултууга туура келет. Маалыматты кайсыл жактан алабыз? Интернет баракчаларынан, же болбосо китептерден алабыз, же болбосо мына тарыхчы ага эжекелерибиз бар, алар менен кеңешебиз. Ошентип анан жаралат ар бир эле чыгарма десем болот, ошо айкел, кыскасы. Баарына ошол аракет кылыш керек, ошол эмгек кылыш керек. Бул деле ошол көп убакытты талап кылат. Сырттан караганда мынтип эле жасап койгондой көрүнүшү мүмкүн, бирок биздин мына ички кухняда өзүбүзгө жараша эмгегибиз бар десем жаңылышпайм. Мисалга алсак, кээде ушундай буйрутмалар түшүп калат. Жанагындай бир баатырлардын айкелини, же болбосо дагы бир башка композицияларды жасап бер деп. Анан буга өзүбүздүн сунуштарыбызды беребиз. Ушул сыяктуу эскиз жасайбыз. Мына биринчи чоподон жасаса болот. Азыркы кезде мына пластилинден жасалган эскиз. Буну отургузуп жасайбыз, тургузуп жасайбыз. Бир нече вариантын жасагандан кийин анан ошол буйрутма бергендер келип көрөт, жактырат. Жакпаса кайрадан дагы иштегенге туура келет. Анан булардын самый главный образын жаратыш керек да. Жөн эле мынтип адам кылып жасап койсоң дагы болбой калат. Образын жаратыш керек. Анан бул адам дагы эле ошол тарыхка кайрылыш керек. Мурда ким болгон, эмне иш кылган, кайсы кесипти аркалаган деген сыяктуу ошол басып өткөн жолун изилдеп, анан ошого карата образ берилет. Себеби көпчүлүк мына тарыхый инсандардын сүрөттөрү сакталган эмес. Ошого өзүбүз ойлоп, өзүбүздүн ой жүгүртүү, фантазия менен иштегенге туура келип калат да. Анан мына биздин замандаш кишилер бар, көз өткөн кишилер бар. Алардын айкелдерин жасаганда эми алардын видеолору бар, сүрөттөрү бар, бир нече жеңил болот эми технический жагынан. Ошол көбүнчө ушундай буйрутмалардын артында эле иштеп атабыз. Анан мындай чыгармачылык бир нерселерди ойлоп таап, же болбосо бир көргөзмөлөргө, выставкаларга катышканга негедир же убакыт болбоду. Ушулар менен эле алек болуп пока иштеп атабыз. Көпчүлүк убакыттарда баягы бизнесмендер же болбосо сыртка чыгып башка өлкөлөрдү көрүп келген, көп жашаган эмес, көптү көргөн билет демекчи, ошол көптү көргөн кишилер жакшы түшүнөт мунча. Ошолор башка жерден көрөт. Анан келип ошолор башка жерден көргөнү ушул жерден жасаганга аракет кылышып, ошолор менен иштешебиз да көбүнчө. Анан түшүнбөгөндөр дагы бар эми. Бул кымбат экен дегендер бар. Биз мындай 5-3 миңге эле жасатсак болот эле дегендер бар.
Эми аны кээ бирде түшүндүрүштөргө керек жок болуп калат. Унчукпай коебуз, кээде айтып бергенге аракет кылабыз. Бул айкел өзүнүн негизи өтө кымбат эмгекти талап кылган өнөр да булчу. Сүрөтчү өзүнүн эмгек жолунда кыйынчылыктар, түрдүү түшүнүктөр орун алгандыгын дагы айтат. Бирок өнөр адам үчүн бул тоскоолдук жаратпай, кайра изденүүнү талап кылган. Биздин шаарда кичинекей болгон үчүн, биздин мына өзүбүздүн жергиликтүү менталитетке кээ бир нерселер туура келбей калган үчүн бир аз кыйынчылыктар туудурган. Мен башында бир нече ошол жаш сүрөтчү айкелчилерден команда топтоп иштей баштаганбыз. Бирок ушул буйрутмалардын аздыгынан, ошол түшүнбөстүктөр көп келип чыккандан көпчүлүк жаш болочок художник айкелчилер сырт жакка чыгып кетишти. Мына Казакстанга, Турцияга көбүнчө барып иштешип атат. Ал жакта эмгек акысы дагы жакшы төлөнөт экен. Ошол стабильный заработок деп койсо, ошол дайым буйрутмалар токтоосуз болуп турат экен. Ошого жаштар бүт эле кетип калды азыр. Мен агайларым менен иштешип атам көбүнчө. Ошол бизди окуткан агайлар менен ошол чоңураак буйрутмалар келип калганда, аларды да чакырып, алар менен дагы кеп кеңешин угуп, чогуу жасап калган учурлар болуп атат. Бул эми үйрөнөм деген жаш балдар келсе, биз деле каршы эмес элек, бирок андай жаш балдар пока жок болуп атат тилекке каршы. Эми бул өнөр уланыш керек өзү негизи. Таланттуу балдар аябай көп. Өзү негизи бизде таланттуу балдар бул өнөрдү мындай керектүү ушул отрасль деп коебу, же болбосо тармактар деп коебу. Керектүү тармактарга колдонсо болот. Баары жакшы болсо, заман тынч болсо, бул шаардын көркүнө азыр мына туризмди өнүктүрөбүз деп атабыз. Ошол багытта көп колдонгонго туура келет. Ошол аябай жардамы көп деп ойлойм да. Ар бир ачылган туристический объект болобу, же болбосо дагы бир базалар болобу, ошол жана фотосессия үчүн азыркы аябай замандын талабына жараша нерселер да булар. Ошого ушундай инсталляцияларды, скульптураларды коюп, ушундай объекттерди жасаганга аябай жакшы эмелер жаратат деп ойлойм. Скульптураны аркалап калсак, мисалы бул скульптураны дагы дайым эле жасаганга туура келбей калат. Тирикчилик кылыш керек дегендей. Башка тармактарды дагы бизнес кылганга аракет кылып ошентип келатабыз. Ошо менен бирге эле бул эми баягы кызыккан кесибим, өнөр болгон үчүн ушуну дагы таштабай алып келатам. Бул деле бир жылда бир 2-3 чоң объект жасап калышыбыз мүмкүн. Болбосо жанагындай майда нерселер жасайбыз. Азыр буну да биз ошол замандын талабына жараша жаңы чыккан материалдарды колдонуп, ошол производствого айландырганга аракет кылабыз. Айтайын дегеним, ушул айкелчилик кесип менен дагы бизнес кылса болот, жакшы эле акча иштесе болот деп айтмакчымын. Скульптор же сүрөтчү өтө сейрек учураган өнөр. Ар бир мезгилдин жазылбаган мыйзамдары болот деген сүрөтчү мыкты идеяларды жаратуунун үстүндө иштеп, Ош шаарында динопарк ачып, анда динозаврлардын түрлөрүн жасап, шаардыктар жана коноктор үчүн өзгөчө сезим тартуулаган. Айкелчи болгондон кийин кээде ошол көп нерсе жасаган келип кетет. Илхам келип кетет дейби, же болбосо ошол көп нерсе жараткым келип, анан аны жасап алгандан кийин койгонго жер жок. Ошентип көп жумуштар калып кетпесин деген максатта жаш балдар үчүн познавательный парк сыяктуу кылып ачканга аракет кылып атабыз. Уже эмеси дайын дагы пландарыбыз бар. Ошол азыр ал жерде мына динопарк деп ачканбыз, ушундай динозаврлардын скульптураларын жасапчы. Аны өзгөчө башка материалдар менен жасаганбыз, ал дагы көчүргөнгө жеңил болсун деп.
жылдырып турганга дагы эми анан да кармап көргөндө дагы бир башкача сезим жаратсын деп ошол жумшак материалдардан жасаганбыз. Ошол сыяктуу эле эми ал жерге көп нерселер жасайбыз деген ниеттерибиз бар. Көп ойлор бар, көп пландар бар. Ошол жерде бүт жасаган эмгектерди буюрса кээ бир шагирттер өсүп атат. Ошолордун эмгектерин коюп бир шаарыбыздын, Ош шаарынын ошол достопримечательности деп коет. Ошол коноктор келгенде бир же жаш балдарды барып алаксытып көрсөтө турган бир кызыктуу жер, ичинде мүмкүн бир музей сыяктуу дагы бир башка экспонаттарды коюп, ошондой эле дагы кызыккандарды ошол жерге чакырат элем. Келип ошол жанагы единомышленники деп коет го, оюбуз бир чыгып калса, ошол эле тарапта мисалы бизнес катары иштетсе болот. Анан өзүнүн кызыккан иши болсо, албетте бул иш менен заниматься эткен мындай жагымдуу нерсе, приятно деп коет орустар. Канча эмгек коюлган ошол динопарк боюнча айтсаңыз? Азыр ошо динопаркта бир 20дан ашык скульптуралар коюлган. Андан да көп болчу, бирок кээ бир нерселерди биз жаңыртуу максатында башка нерселерге алмаштырып ийдик. Буюрса дагы жакшы нерселерди коебуз. Ал жерде ошол динозаврлардын да азыр 15 түрүн жасаганбыз. Буюрса дагы жанагы робот сыяктуу варианттарын алып келебиз деген ойлорубуз бар. Эми дагы эле ошол финансыга такалат экен, ошол маселелер чечилип калса, буюрса ошол иштердин баарын аткарып бүтөбүз деген ойдомун. Азыр эми жаңы материалдар чыгып атат. Мен азыр мына гиперреализм деген дагы бир жанр бар. Ошого аябай көптөн бери кызыгып жүрөм. Анан мына белгилүү инсандардын ошол баягы көз өтүп кеткенден кийин эле анан баягы эстелигин жасап, же болбосо эме кылбаш үчүн азыртан эле ошол өзүнүн бетинен эле ошол формасын алып, мынтип сүйлөшүп, кичине бирден кофе ичкенче маектешип, анын ошол оюну билип, тирик кезинде анан ошолордун баягы музей восковых фигур деген сыяктуу кылып силиконовый материалдар чыккан азыр. Ошонун бир замандаштарыбыздын деле ошо белгилүү инсандардын кандай десем, ошо скульптураларын жасап, бир музей кылып ачайын деген дагы бир ойлор келет. Эми бул скульптура илгерден жана таштан жасалат, жезден, кымбат баалуу металлдардан көп жыл сакталуучу материалдардан жасалган үчүн, мисалы 1000 жыл, 2000 жыл өткөндөн кийин деле жана раскопкалардан байкадып көрүп жүрөбүз. Мисалы мына Египетте канча нерселер бар. Ошол бышык материалдан ошондой кол өнөрчүлөрдү жасап калтырган үчүн ошолор азыр биздин заманга чейин сакталып келатат, ошо өзүбүз көрүп атабыз. Эми бул кийинки муунга мурда кандай кол өнөрчүлөр болгон, же болбосо кандай кишилер болгон, анан ушул эле турмуш тирикчилигибиз кандай өткөн, ошондой нерселерибизди калтырыш үчүн бул өнөр керек деп ойлойм. Ошолорду эстетип, ошол кийинки муунга калтырат. Анан көп жылдарга сакталат, ошондой бышык материалдардан жасалган үчүн. Сүрөтчүнүн айтымында заман алмашат, аны менен кошо эле эл да өзгөрөт. Ал эми чыгармалар кала бериши керек деп эсептейт.